Birini aytsa birini unutup kalып. Başladı kıyın. Aldayar Moytake Katurak. 1750 yıllar doğulup 1843 yılları kayıtış bolgan. Al kişi Aldayar'dın en küçüğü 5. balası. Moytake ake bolgonu 1840 yılları Tilekmat bu Cırgalandın boyunda arık, belek, kıdık, sayak elderi bardığı çoğulup çoğun jiyim bolgon eken, oşo jiyimda Aldayar Moyttu dölös sarttı jalpı eldin aldına çıkarıp uşul ek adamdı ata döbeyli, ava döbeyli, mından keyin uşul ek adamdı ata döp, ake dep жүрөлү dep jalpı elge kayrılganda eldin bari makul bolup bir doğuştan koldop, oşondan keyin Aldayar Moyt ake dep, dölös sart ake dep ökö ake atalgan. Oşonda Moyt akenin ake bolgonuna 180 yıldın yüzü oldu. Beker kişi ake bolboydu. Ake elge kızmat kılgan, el dep, yer dep hareket kılgan adamdı jalpı el koldop ake kılışkan. Al kişi jalpı eldi bakkan eken. Gülük tap sayapkerlik kılıp kılgan gülüktörü baygeli orunlarda alıp oşo baygeden düşkön жылқылардан дирейген бағалдарға бөліп таратып елді қолға алған. Анайын Төғомдот деген Мойтакенин бүркүтү болгон. Ошо Төғомдотту 40 жылдай колуна алып жүрүп салган экен. Ал мисалы үчүн бул тоодо эликтеке толтура жүрөт деп айтып келсе, күздүн күнү барып ошо Төғомдотту салганда ал асказоодон ошо текелерди мыкчып жерге тыштап эле анан барган кишилер өгүзгө төөгө комдоп жүктөп алып келип жанбагышкан экен. Мойтаке эң негизгиси элде тынчтык болсо экен, эл тынч жашаса экен, эл жетик жашаса экен деп дайыма элден колдоп жүргөн. Чыр-чатакты эң жаман көргөн. Анын бир айтканы малга барсаң эрте бар, караңгы кирсе көз жетпейт. Келе жаткан чыр-чатактын алдын тос, ырбап кетсе сөз жетпейт деп жалпы элге айткан. Moytakenin bu arık, belek, kıdık, sayak, jalpı elleri bu Karkırada Kazaklar gelip çoğun toy bolgon eken. Oşo toyda Kazak Kırgızların sözsele gülüktörü çağılat, jorgoları çağılat. Күрөшү болот, кыргыздын комузу чертилет, казактын домбурасы чертилет, кыргыздын манасы айтылат, казактын алпамышы айтылат. Ошондо бая той боланып, көп киши чогулуп, анан кыргыз менен казактын жакшылары бир боз үйдө отуруп өткөн кеткен байларды айтышыптыр. Баланча бай болуптур. Ал байдын мынча малы болуптур, мынча дүнүйөсү болуптур дейт. Ошондо казактын бир шубар байы
Ой, өткөн кеткен байлардын несин айтасыңдар? Азыркы ушул кездеги байларды айтпайсыңарбы? Мисалы үчүн менин дептир 100 сокур төөм бар, 10 000 жылкым бар, 30 000 коюм бар. Сыйыр менен эшкини мал деп санабаймын, алардын санын билбейм. Эми Кыргызда ушундай байыңар барбы? Ким бай? Айтып калдылар, ушул жерден жалпы отуруп билели дейт. Ошондо сен жооп бер деп бири-бирине шылдап, ошондо Алдаяр Мойт Казак Шубарбайга карап жооп берип турган жерде. Шубарбай, билебиз, сиздин малыңыз көп, байлыгыңыз көп. Сизди жалпы кыргыз менен казак эл билет. Бирок мен байлыгымды айтсам, сиз бир паста кедейленип ак каласыз дейт. Айтыңыз, ушул жерден билип алалы дейт. Ошондо Шубарбайга карап жооп берип турган жерде. Бул дүйнөнүн шубарым, шамалы бар, кары бар. Жер титрейт, сел жүрөт, капсалаңдын баары бар. Бу турмуш жалаң күлкү эмес, муңу менен сары бар. Кареңди байлаган караңгынын таңы бар. 100 сокур төөң болгону жер үстүндө жайнаган макулуктун бири го. Bir жут болсо жоголот малың колдун кири го. Мен айтпаймын малымды байлыгым деп. Ар жыл сайын 5 неберемдин тоюн жейм, кубанамын ошого Кудайыма шүгүр деп. 5 неберем аталап жүгүрүп мага турганда, менден өткөн бай жок деп мында бир батам жыргалга. Түмөндөгөн малым бар, тоодо, түздө, талаада, көл боюнда, токойдо. Түмөн малым баламдын күлкүсүнөн садака. Керек десең дүнүйө келип көргүн үйүмө. 100 сокур төөңдүн, 30 000 коюңдун, 10 000 жылкыңдын алдына килемим бар салгыдай. Кыргыз менен казак эл жалпы отурса кыркалай, жарымы артып калгыдай. Жаздан күзгө чейин көчүм токтойт 10-15 жерге. Килемдерим салынуу жыйналбастан кала берет ошо түз жерлерде. Суу бассайын нарын табак эт майым желбей калат ошо көчкөн жерлерде. Уккула бардык болгон байлыктын чыныгы байлык балада. Бала ээлик кылбаса тулпарда болсо тайлык жок, туура сөздү уккула тукумдан өткөн байлык жок деп айтып болуп караса, Шубарбай башын жерге салып отурат дейт. Көрсө а киши башка чукак киши экен. Ошондо башын көтөрүп, аке, бул айтканыңызда калети жок. Аке, мен экинчи малымды байлыгым деп айтпайын. Аке, мен сизге сөз берем деп башын жерге салып, эл алдында уят болгону окшойт. Себеби Мойтеке малынын канча экенин билбейт экен. Түмөндөгөн малым дейт, малым бар дейт, бул малынын санын билбейт окшойт. Килемим дейт, ошо кезде жайдын күнү жайкалып жаткан шиберди, тулаң чөптөрдү, кызыл тазыл болгон чөптөрдү килемим деп баалаган экен. Себеби казак эл келип ичебиз деген малды үркүтүп, балык абдан көп болгон экен. Мойтекенин айткан акыл сөздөрүнөн ырысалды ынтымагы бар элдин, айсыз караңгы түндө да асманында күн турат. Ынтымагы жок элдин, балдары иттей ыркырап, ачык жарык күндө да асманында түн турат деп жалпы элди ынтымакка чакырган. Илгери бир эле уруулар 3-4 ата өтүшүп кетсе эле бири-бири менен урушуп болбогон жерден элдер майып болуп, жараланып, бүлүнүп
köp hareketten ötüşkön. Oşon üçün daima ынтымак bolsa ekem dep Moytake jalpy eldi ынтымакка çakırgan. Biliyorum. Что? İşte söyleyeyim. Olgun Moytaken tuğulgan жылы şu. Andan başka bir ölçüm. Давайте, Валя, Bu жогоруда агаларыбыз да айтып өттү, ушу Мойтакенин билармандыгы, ал кишинин баягы көрөгөчтүгү, саяпкерлиги, анан бул кишинин дагы табыттык жагы да болгон экен. Жанагы өтүп барат ушул Токой небереси Эшкожо, Эшкожонун келинчеги Айжан ушул ооруп аткан экен, анан керегетиңиз дегенден ушу бул сакаттуу мурун табыпкерлерден табыпкерлерге салса ушу аякпай жүргөн экен. Көрсө ошо жолборстун этине талгак болуп боюнда бар экен да кишинин. Анан ошо чыгып айткан экен, ушу жолборстун эмесин этин берсеңер ушундай болсоң анан эме болот деп. Анан ошондон сакайып кеткен экен, анда төрөлгөн жигит ошо балбай чоңото болуп кетет да. Анан ушундан жакшы баатыр төрөлөт деп айтып кеткен экен көрөгөчтүгү. Андан сырткары ушу Тоң районунда Манжылада Манжылата деген жер бар, Көкөнбайдын бер жагында. Ушу Манжылатага ошо илгери ушу Анжан тарапка аттуу баштуулардын сөөгүттөрүн Анжан тарапка алып барчу экен. Анан кийин ошо Мойтакебиз токтоткон дейт. Ушу ары бери сөөгүп ташыганды койгула. Ал салып барбайбы уште керекке койгула деген баягы эме сөздөрүн айтып кеткен дейт. Ошондон кийин сөөгүп ташыганда калган дейт. Анан ошо биздин өзүбүздүн айылда дагы ушу Учуй ата уул агасы болгон экен. Анан Учуй ата менен Мойтакебиз ушул айылды суусун, тоосун жакшы көрүп ушул айылдан орночо алышкан экен. Жана жогоруда агайыбыз айтып өттү. Ошол бир ушуга чейин баягы ынтымакта болуп, Очумойттор ошо аккан суусун чогуу ичип, жайлоосун чогуу жайлашып, ынтымакта ушуга чейин жашап турушат. Эми Мойтакенин урпактарынан, Учуй атанын урпактарынан дагы чыган адамдар чыккан. Дагы ушул убакта дагы кыргыздын туусун көтөрүп аракет кылган балдарыбыз да бар. Кудай буюрса ошо дагы алдыда чыга турган жигиттер да бар. Ушул раматтылык болуп кетти. Жаныш Шалиев деген агайыбыз бар эле. Мындай Алдаяр Мойтаке деген китептерди бирөөнү 96-жылы жазып эмеге берген. Муну окуса ичинде ошол тарыхтар жазылган. Андан кийин дагы 2009-жылы дагы китебин таштап кетти ал киши. Андан кийин эле могу жакын арада бул максат келбеди азыр. Боронбай бул максат дагы бул жерде ушу жалпы Алдаяр санжарасын жазып, анан ичинде Мойтаке жөнүндө, ушу жалпы Алдаярдын балдары жөнүндө кеңири таралган маалыматтар бар. Ошо биз дагы сыймыктанып атабыз. Ошо именно ошо Каракол шаарынан биздин акебиздин аты коюлгандыгына аябай сыймыктанып атабыз. Қошып қояды, ұрпақтары да по-любому. Қыранчы көтсіңер? Болды. Рахмат, аға. Болды.
Кандай сон не? Иш. Айтылуу биздин Алдайыр уулу Мойтеке өзү 1741-43 жылдары төрөлгөн. Алдайыр уулу. Алдайыр атабыздын эң кенже баласы. Өзү Алдайыр атабыз бул жолу 5 бала болгондон кийин көчүп конуп жүрүп, чоң аталар айткандай Көкөмеренден дейт, бирөөсү Бүргөндү суусунан дейт, бирөөсү Ак Бурадан дейт. Өтүп баратып, өзүнүн аты баягы чоң экен, баягы иниси Токоч Кулан экен да жаш. Баягы өзүнүн инисине атын берип, өзү баягы тиги Токоч инисинин атын минип, ошол жерден агып келет да, агып. Бул жолу 25-27 жаштарында суудан агып, ошону каза болгон да. Анан Алдайыр атабыздын балдары ошо 5 баласы ошо көчүп конуп отуруп, ушу аймактарга келип отурукташкан. Алдайыр атабыздын баласы ошо Мойтекебиздин агасы экөө, Очията экөө бөлүшүп турганда ошо орто өрүктү тандашыптыр. Биздин эсептөө боюнча бул жолу 1795-99 жылдары да. Ушул жерге отуруп жактырып, ушул жерде анан ушул жерден ушакка жайгашып, азыр күндө ушакта урпактары жашайт. Атабыз өзү табыпчы, саяпкер, мүнүшкөр киши болгон. Ол уяда алдын ала айткан эмеси. Табыпчылыгы боюнча айтып кетсек, айтылуу Балбай Батырыбыз. Токой уулу Бешкожо атанын баласы, Айжан эне. Ал Атаке Батырдын кызын алган. Ошол боюнда бар кезде эме болуптур. Талгак болуп жана жин оору атат деп аны табылга байлап салыптыр да. Эмеге. Казга. Мойтеке атабыз ошо өтүп баратып, көрүп калат да, көрүп калып анан тамырын кармап айтат экен да, бул жин оору эмес, бул деген талгак болуп атыптыр. Бул деген курсагында бала бар экен. Батыр төрөлөт. Анан тиги Бешкожо ата айтат да, жолборсун жүрөгүн таап бергиле депчи. Анан ошо жолборсун жүрөгүн таппай, анан каш кыздын жүрөгүн алып келип берген дейт да. Ошондон Балбай атабыз Батыр төрөлгөн. Анан кийин айтылуу Солтонкул деген бай болгон да. Азыркы биздин президентибиздин чоң аталары болуп келет. Ошол киши катуу ооруп, эч ким айыктыра албай коет экен да. Айыктыра албай коюп анан биздин ошо Мойтекеге ал кезде атабыз каарып калыптыр. Каарып калганда да анан такыр эме болбой калды деп өзү келет экен да. Атка эметип алып, араба менен алып келишип анан аба такыр болбой калдым, бардык жерге бардым, эметпей калдым да, анан көрүп бериңиз дегенде ошо Мойтеке тамырын кармап анан оорусун билип, ошо Солтонкул атаны айыктырган экен да. Азыркы биздин президенттин чоң атасы болот да. Саяпкерлиги боюнча айтып кетсек, ал киши аттап саяпкерлик менен алектенген да. Айтылуу Каркырада бир чоң той болот экен. Чоң той болгондо ошакта казактын байы чоң той берип, анан ал кезде ат чабыш болгон да. Ат чабышка чоң байгелерди койгон да. Бир үйүр жылкы, бир үйүр кой, ушундай чоң байге. Анан биздин чоң атабыз ошо Мойтеке эме алып барат. Өзүнүн кер кашка деген күлүгүн алып барат. Анан ошо казактардан Шорук деген баатыр экен. Ал да Мойтекеге окшош так эле өзүнүн кер кашка күлүгүн коет да. Анан өтүп баратканда эле Мойтеке байкап коет. Байкап коюп анан чабыштан өзүнүн жигиттерине эме дейт да. Тиги Шорук баатырдын күлүгүн сүрөп келди дейт да. Өзүнүкүн сүрөтпөй, ошо Шорук баатырдыкын. Анан бул казактар таң калат, бул тиги Мойтеке жинде болуп калган го, биздин өзүнүн күлүгүн сүрөтпөй, Шорук баатырдын күлүгүн сүрөтүп келет. Анан кимдин ошо Шорук баатырдын күлүгү биринчи чыгат. Андан кийин эле Мойтекенин күлүгү чыгат. Экөө окшош да, кер кашка. Биринчи байга чыгып эле казактар Шорук баатыр мен биринчисин алдым, эметип атканда анан Мойтеке келип, "Мо күлүк менин күлүгүм болот. Менин күлүгүм. Муну урдап кеткенсиңер" дейт да. Кандайча деп эме болуп кетет да, ызычуу болуп кеткенде айтат. Кандайча десе, менин мурун деген бир бейим урдап кеткен, ошо бооз болчу дейт да. Ошонун курсагында кулуну дейт. Анан таң калат да кандайча деп анан ызычуу болуп такыр эметип айтканда анан илгери бир абышка, Олуя сыяктуу кишилер болгон. Найман деген казактын абышкасы бар экен. Ошол маселени ошол чечип берсин. Биз эметпейли дейт, анан ошол кишиге барат. Барганда анан Найман абышка карап анан эртең менен мен сынак даярдайм дейт да. 3000 козуну 3000 койду бөлүп туруп
3000 койду өзүнчө козуну 3000 эмени козуну өзүнчө бөлүп туруп коюн өзүнчө бөлөт да бөлүп туруп анан ошонун ичинен 3 койду алып 3 козуну алып чыгат ушунун 3 козунун энесин таап келди азыктык 3000 ошо 3 койдун козусун таап келди да анан Мойтеке аралап жүрүп анан 2 козуну баягы 3 козуну алып келет 3 козуну алып келип эле бирөөнү кое берсе барып энесин эми калат экинчисин кое берсе экөөнү кое берсе эгиз экен да барып эми калат анан бир козуну кечке издейт козуну издеп жүрүп анан тегеренип келип анан айтат бул жакта бул козунун баягы эмеси жок депчи эме койдун баягы козусу жок биякта дейт да анан тиги Найман абышка чакырат койчусун чакырып эле могул эме козусу биякта барбы десе айтат бул баягы койдун козусун жакында кашкыр жеп кеткен дейт да жок дегенде анан тиги Найман абышка тиги кимди биякка байгени тиги кимге чечип берет да Мойтекеге анан шорук чакырып айтат сен бул киши олуя киши экен сен шорук сен мойнуңа ал деген анан ошол жерден анан мойнуна алат да айткандай эле илгери баягы атайын ошо Мойтекенин күлүгү бар деп анан баягы жылкыларын чаап кетиптир да чаптырып кетип ошо жана бээсин туудуруп тиги кулунду алып бээсинин көзүн тазалап анан айткандай эле ошо кимдин Мойтекенин тиги кир кашкасы экен да анан тиги ким ошо Найман абышка тиги байгени ошо Мойтекеге чечип берет да чечип берет анан да айта кетсек биякта биздин Орто Өрүк айылында ошо Мойтекенин агасы Очи ата менен Мойтекебиздин урпактары жашайт ошол жактан көптөгөн инсандар чыккан биринчисин айта кетсек Чолпонбаев Мукар Шалтаркович тиги биринчи спикер легендар парламенттин биринчи чакырылышындагы депутаты жогорку кеңештин спикер төрагасы президентке талапкер Темирбек Асанбеков Америка Кошмо Штаттын элчиси Замира Сыдыкова генерал майор Жапар Шабиров азыркы убакта биздин мектебибиз ошол кишинин атынан алып жүрөт ошол кезде 4 эле гана генерал болгон ошонун бири биздин айылдан жогорку Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Касымов Султангазы деген киши чыккан дагы көптөгөн инсандар чыккан бир полковниктер көп жаппай кетсек ошол Турсунайда кимди айтпай алдым эртеңки күнү мен айтпай жакшы деп кызыгып мындай чоң-чоңдорду айтып койгонубуз туура эле го болду өзү Мойтекебиз бул жолу 1843-45 жылдары каза болгон деп айтылат өзү өлөрүндө эме деп айтыптыр да Манжылак деген жылга бар ошол жерге менин сөөгүмдү койгула дейт да койгондо мен өзүнүн ордун көргөзүп кеткен анан киши моякка коесуңар деп ушакты казып атканда ичинен казан тулга чыгат дептир да анан айткандай эле каза болот каза болгондон кийин ошо баягы жайын казганда ошо казан тулга чыккан дейт да ал казаны улуу балам алсын деп сөйүн дейт да тулганы кичүү балам Качыбек алсын деп баягы ортончу баласы ал казаны кийин урпактарында бар болчу дейт 1916 жылы башкача казан дейт да бир чоң атам айтып калчу эле мага тиги ачарчылык болордо ич датпасчу дейт да казанды токчулук болордо той болордо тиги майылаңышып калчу дейт да ал ошол 1916 жыл үркүндө ошол казан жоголуптур да анан азыркы убакта ошол казан дайынсыз